Урматтуу коноктор, мугалимдер жана окуучулар, бүгүнкү күн биз үчүн абдан маанилүү күн. Тактап айтканда 1989 жылдын 23-сентябры кыргыз тилине мамлекеттик тил макамы берилген тарыхый күн. Ошондон тартып кыргыз тилин өнүктүрүү үчүн бир том иштер жасалып, 2023 жылы жаңыдан конституциялык мыйзам кабыл алынды. Бул эне тилибизди колдоонун дагы бир маанилүү кадамы. Эне тил элдин жүрөгү, ар намысы болмушу. Эгер тилди жоготсок, улутубузду да жоготобуз. Маданияттын мыкты кызматкери Толкон Оразабаев, кыргыз эли сөзү Нарымбек Өскөнәлиевдики, обону Аман Айылчиевдики. Чоң рахмат. Дәвр жолу кутмандуу күнүңүздөр менен бүгүн өзгөчө сонун кыргыз элин даңазалган, кыргыз элин мактай турган, даңктай турган кыргыз тилибиз, эне тилибиз менен куттуктайбыз. Өзүмдүн атамдын чыгармасын аткарып коюп, өзүңүздөрдүн агайыңыздардын чыгармасы сиздер үчүн болсун анда кыргыз элим. Yaşasın Kırgızstan. Байыртадан бери кыргыз эли өнөр алды кыргыз тил деп келген Арстанбек, Жеңижок, Токтогул сыяктуу акындар дүйнөнү кыргыз тили менен сүрөттөп келген. Бирок бүгүнкү күндө тилге болгон мамилебиз кандай? Кээде өзүбүз да орусча сүйлөп, кыргыз тилин артка сүрүп жатабыз. Бул аябай чоң коркунуч. Эми сөздү окуучуларга берели. Алар кыргыз тилин даңктаган ырларды окуп беришет. Кыргыз тилим кыргыз үчүн жаралган, кымбат баасын улутунан ала алган. Эң биринчи апа деген сөз чыгып, билесиңби эне тил деп саналган. Эне тилде эне сүтү ширелген. Балдарына эне аңа атайлап жиберген. Бириктирип ой максатын тилегин, бир улутты ошол тилге иймерген. Жеңишбек Жубакат, кыргыз тил. Кыргыз болуп төрөлгөндөр кыргыз тилин улутууга айтчы кандай акын бар. Кыргыз болуп орусчалап сүйлөгөн, өз баласын орусчалап тилдеген. Кыргыз болуп кыргыз тилин сүйбөгөн, арабызда кыз уландар жок берген. Салам менен приветтин айырмасын билбеген. Кыргыз девем кыргыз үчүн көксөгөн максатты. Кыргыз девем элди билгөн, жерди билгөн аймакты. Кыргыз девем сатып жүргөн өз мекенин тамташты. Кыргыз девем өз тилинде сүйлөбөгөн акмакты. Эрбек Ажыматов, мен кыргызмын. Мен кыргызмын, сатылбаган, сатпаган. Мен кыргызмын, баба наркын сактаган. Ата журтка жасасам деп бир эмгек, ар күн сайын чоң казатка аттанам. Мен кыргызмын, асман жерге жашташмын. Эзиркемин, келечекмин, максатмын. Кылы дагы кыйшаганы каалабайм, кырчылдаган кыргыз деген жакшы атты. Мен кыргызмын, түгөнөрдө түтөгөн. Мен кыргызмын, жок болордо күчөгөн. Мен кыргызмын, тарыхым бар, тилим бар. Мезгилдин да ой чүңкүрүн түзөгөн. Мен кыргызмын, жөнөкөймүн, улуумун, меринпеген эчен азап, улуумун.
кылымдарга улап кетер дагы да кыргызмын мен, эр Манаска муулмун. Шайлообек Дүйшеев, Кайранти. Жайы болду жалпы үйгө түшкөндөрдүн, жалаңбайлык акчаны түш көргөндүр. Жайытына айланды Кыргызстан, жатынынан орусча бүткөндөрдүн. Ала тоон толтурдук саман тилге, ата салттан айырган арам тилге, данышман тил айланды дагы сакал, дамбал кийип жер чийген халал тилге. Мейс иштеген эл элек көз тийип тур, мечиттериң менменсинип көк чийип тур, меке болчу мекениң жерди тектеп, мектептериң көчүдө жөткүрүп тур. Башы бар эл базарды желек кылбайт, башы бар эл балдарын жемек кылбайт, башы бар эл эч качан башкаларга башындагы белегин белек кылбайт. Эсенгул Ибраев, улут болсом тилим менен улутмун. Эй жарандар, эскертегим силерге, чындап кызмат кылам десе ким элге. Сүйсүн тилин сүйгөн жарын сүйгөндөй, күйсүн тилге перзентине күйгөндөй. Жалгыз ырын ырдай берет кекилик, кекиликтер койсун мени кечирип. Эне тилин билбей туруп, эне тилин сүйбөй туруп, эли журтун сүйөмүн дешче келик. Ысыгыңа алар күйүп, суугуңа тоңалбайт. Эне тилин түшүнбөгөн, кур кыйкырып күпүрлөгөн, эч убакта ата журттун анык улу боло албайт. Кыргыз затың башка, өзүң кыргыз сөзүң башка, диниң кыргыз тилиң башка. Болуп калсың дебесең, жыйындарда, курултайда, жогулушта, чогулушта, ажоң баштап, кожоң боштоп, өз тилинде сүйлөбөйсүң неге сен? Кылым сүргөн кыргыз тили кызгалдактай гүлдөсүн, жайып тамыр бутактарын жаш арчадай бүдөрсүн. Иш кананы кенең элеп, иш кагазда сайрасын, тоолуктардын өз тилинде токтомдору токулсун, телеграф, телефондор сүйлөп турсун кыргызча, ата журттун эне тили аралашсын турмушка, желбиреген желегинди колу жетсин жылдызга, бул чындыкты өз да жатта угушсун, эне тилим, энем элим уюткун. Азыр сценада тилге болгон мамиледен бир көрүнүш. Балам, сабагыңды бүтүрдүңбү? Эртеңкиге даярсыңбы? Да, все нормально, не переживай, мама. Балам, сен эмнеге дайыма орусча жооп бересиң? Биз үйдө кыргызча сүйлөшөлү деп көп айттым эле го. Ну так а зачем мне кыргызский язык, если в университете все обучение будет проходить на русском языке? Эне тилде кереги жок десек, анда өзүбүздү ким деп айтабыз? Балдарым, отурасыңарбы? Кызым, не болду? Неге сырсын отасың? Эне, улум кыргызча такыр сүйлөбөй калды, кереги жок дейт. Балам, сен билесиңби? Биз кыргыз тили үчүн канча күрөштүк. Мамлекеттик тил жөнүндө мыйзам чыгарганда эл канча сүйгөн, билесиңби? Эмне үчүн ушунчалык маанилүү болгон? Анткени тил бул элдин жүрөгү. Тили жок эл бул тамыры жок дарактай, тамырсыз дарак куурайт. Эгерде сен өз тилиңди унутсаң, эрте тарыхыңды, ата бабаңды, өзүңдү да жоготосуң. Дал ошол, биз мамлекеттик иштерди, билимди кыргыз тилинде жүргүзбөсөк, анда тилибиз акырындык менен өлүп калат. Мен билген жокмун, эне тилди жоготуу ушунчалык чоң трагедия экенин. Эми мектепте жана досторум менен кыргыз тилинде сүйлөгөнгө аракет кылам. Балам, сен ушуну түшүнгөнгө кубанычтамын. Тилиңди сакта, анткени тил сактанууда, улутуң сактанууда. Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн салттык уставына ылайык убагында Нарымбек агай тарабынан түзүлгөн буйрук берүүнүн кыргызча түрүн практикалап келебиз. Мөмчө тизил. Мөмчө түздөн түз тур. Катарда окунасызбы? Мен. Мага кел. Жарайт.
Жолдош лейтенант, катардагы Кунасова сиздин буйругуңуз боюнча келди. Катарга тур. Жарайт. Катардагы Касымбеков. Мен. Катардан чык. Жарайт. Артка кайруу. Кадамда. Сол. 1, 2, 3. Токто. Солго. Кадамда. Оң иим. Сол иим. Орунда. Сол. 1, 2, 3. Токто. Катарга тур. Жарайт. Катардагы Абакиров. Мен. Мага кел. Жарайт. Жолдош лейтенант, катардагы Абакиров сиздин буйругуңуз боюнча келди. Ардак грамота. Командирлердин милдет так аткарып, жакшы жүрүм туруш жана мекенге болгон ак кызматы үчүн катардагы Абакиров грамота менен сыйлансын. Ата мекенге кызмат кылам. Катарга тур. Жарайт. Бөлүнчө оңго. Бөлүнчө артка кайруу. Бөлүнчө оңго. Бөлүнчө чачыра. Балдар, бүгүнкү сабагыбыз кыргыз тилинин маанисине арналат. Ар бириңерден сурайм. Кыргыз тил силер үчүн кандай мааниге ээ? Если честно, мне кажется, кыргызский язык вообще не нужен. На экзаменах, в работе, в бизнесе. Русский или английский будет намного важнее. Бул кандай ой? Эгер биз өзүбүз тилибизди алсак, аны ким баалайт? Менимче тил бул улуттун жүзү. Кыргыз тилин колдонбосок, анда улутубуз да жоголот. Келгиле өзүбүздөн баштайлы. Мектепте достор менен кыргызча сүйлөшөлү. Бирок кээде кыргызча сүйлөгөн уялам. Досторум көбүсү орусча сүйлөйт. Күлүп коюшу мүмкүн. Уялуунун кереги жок. Чыныгы уят бул эне тилин билбей калуу. Биз кыргыз тилинде сүйлөгөн сайын аны өнүктүрөбүз. Силер ойлонгулачы. Биздин ата-бабаларыбыз Арстанбек, Токтогул сыяктуу акындар дүйнөнү кыргыз тилинде сүрөттөп беришкен. Биз алардын мурастарын улантпасак, ким улантат? Туура, Кыргыз Республикасынын конституциясына кыргыз тили мамлекеттик тил деп көрсөтүлгөн. Бул биздин мыйзам менен корголгон укугубуз жана парзыбыз. Ооба, биз кыргызча сүйлөсөк, анда мыйзамдар, урандар текке кетет экен да. Мен да кыргызча сүйлөгөнгө аракет кылам. Билесиңерби, мен башында таптакыр башка жайлогом. Бирок эми түшүндүм. Кыргыз тилди унутуу өзүбүздү унутуу экен. Ошондуктан мен өзгөрөм. Азамат. I
алуу бул жөн гана сөз эмес, бул улуттук парыз. Кыргыз тили ата бабабыздын аманаты. Аны өнүктүрүү жана колдоо биздин милдетибиз. Улутубуз кыргыз, ураныбыз мамас, мамлекеттик тилибиз кыргыз тили. Жашасын кыргыз тили. Дагы бир жолу майрамыңыздар кут болсун. Эне тилин сүйөлү, кыргызча сүйлөйлү. Мына бүгүн биз өзүбүздүгө аралашып жүргөн ушул жерде бир орусча кыргызча сүйлөөнүн айырмасына токтолууга аракет кылдык. Кыргыз баласы катары намыстанып, өзүбүздүн эне тилибизде таза сүйлөгөнгө көнүгөлү. Дагы бир жолу майрамыңыздар менен.